Рахмат. Сіз айтпайчы, мына Биргелешкен комитеттин чечиминде мына 3-чү пунктта абдан туура жазыпсыңар. Мына обеспечить максимальную прозрачность и отчетность депчи. Ушул азыр элдеги эң чоң маселе болуп атат да, ушуга бир катуураак милдеттендирсеңиз сиз. Анткени мына МВФтан 120 миллион доллар келип түштү. АБРден, ЭБРден сурап атабыз. Башка каржы булактарынан элден канча акча чогулду. Бирок азыр карапайым элде ушул келип аткан акчалар туура иштетилет деп эгер сурамжылоо кылсак, 99% ишенбейт да эмнегедир. Анткени бул эгемендүүлүк алгандан бери ушул сырттан келген карыздар, акчалар туура иштетилбей, ушул акыбалга келдик. Ошон үчүн мына жума сайын, жуманын аягындагы брифинг учурунда Кубат Алиевич, тиешелүү органдар сырттан келген ушул акчалар кайда иштетилип атат? Элден чогулган акчалар кайда иштетилип атат? Мына жакында илдет менен күрөшүү үчүн 183 миллион бөлдүк дедиңиз, ошол акчалар кайда иштетилип атат? Медицина тармагына канча кетти? Күч органдарына канча кетти? Формага канча кетти? Ушуну элге тынбай айтып туруш керек. Ошондо элдер бизден сырттан келген акчалар туура иштетилгенине ынанат. Болбосо бул акчалардын көбү желип кетет, уурдашат деген пикир абдан көп коомчулукта. Ошо эл чынында ишенбей атат. Рахмат. Ошону бир эске алсаңыз, рахмат. Ошону кабарлап коеюн дегем. Бүгүнкү күндө иштеп атат. Help COVID KG деген сайтка кирсеңиздер, ошол жерде жайгаштырылган онлайн режимде кимден канча келип атат, каяка иштелип атканы боюнча иштеп чыгып 2 күн болду коюшту. Биздин IT иштер иштеп чыгып, азыр ошол сайтта элден чогулган 2 шот бар. Бири Минсоцтрудан шотунда 7 миллиондон ашык акча, 123 миллиондон ашык акча бул Минздравдын алдында ачылган шотто. Андан сырткары мындай материалдык түрдө келген жардамдар каяка кетип атат, алардын бүт бардыгын данныйларын бердик. Азыр сиз айткан сунуш боюнча, Жанар Кубанович, биз жанагы мамлекеттик деңгээлде дүйнөлүк каржы институттарынан келгендерин дагы ошол жака жайгаштырабыз. Ошо менен сиз айткандай ошол онлайн режимде болот ушунун бардыгы.